Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыз окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 9-класстар үчүн. Бүгүнкү темабыз орун жана сан өлчөм багыныңкы сүйлөмдөр. Орун багыныңкы сүйлөм. Сүйлөмдүн бул түрү темада айтылгандай орун менен байланыштуу, тутумунда кайда, каерде, кайсы жерде, кайдан деген сөздөрдүн болушу мүнөздүү. Баш сүйлөмдүн тутумунда болсо, ошондо, ошол жерде, ошол жерге, ошол жерден, ал жерде деген сөздөр катышат. Демек, орун багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин кайда, кайдан орундалышын белгизет. Далилдүү болсун үчүн төмөнкү мисалдарды келтирүүгө болот. Жакшы эмгек кайда болсо, жеңиш ошондо. Замандын алдыңкы агымы кайда бөпөлөсө, журт ошол жакта. Демек, ушундан улам баш сүйлөмдөгү ойдун ордун билгизген сүйлөм орун багыныңкы сүйлөм деп аталат. Орун багыныңкы сүйлөм каерде, кайдан, кайсы жакта деген суроолорго жооп берет. Мисалы, эл кайда болсо, каада да ошондо. Алтын кайдан чыкса, ошол жерди каз. Билим кайда болсо, өнөр да ошол жерде. Орун багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу ыңгайдын са мүчөсү менен аяктап, ага кайда, каерде, кайдан, кайсы жерде. Ал эми баш сүйлөмгө болсо, ошол жерде, ошерде, ошол жерден деген сөздөр кошулуп айтылат. Мисалы, тартип кайда болсо, жеңиш ошол жерде. Андай эмесе бышыктоо көнүгүүсүн иштейбиз. Бул көнүгүүдө биз силер менен орун багыныңкы сүйлөмдөрдү белгилешибиз керек. Нурланбек кайда иштесе, Таалайбек да ошол жерде врач болуп иштейт. Мергенчилер барса, ошол жерге Тилек экөөбүз да барабыз. Демек, бул сүйлөмдөрдөн силер орун багыныңкы сүйлөмдөрдү белгилесеңер керек. Кийинки темабыз сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Татаал багыныңкы сүйлөмдөрдүн бул түрү кызматы жана мааниси жагынан баш сүйлөмдөгү ойдун сан өлчөмүн, даражасын билдирет. Баш сүйлөм менен тутумдашуу ыгы жагынан башка багыныңкы сүйлөмдөрдөн айырмаланат. Мындай айырмалануучу бөтөнчөлүк мунун өздүк суроолорунан, сүйлөмдү алган ордунан жана берген маанисинен билинет. Ушул жактан алганда, сан өлчөм багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен тутумдашканда өзүнө канча, канчалык, ошончо, ошончолук, ушунча, ушунчалык деген сөздөр кошулат да, ага канча, нече, канчалык, канча жолу, эмне кылса, эмне болсо деген суроолор берилет. Мисалы, ал күнкү түйшүгүм канчалык оор болсо, менин аракетим ошончо болгон эле. Демек, сан өлчөм багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө ойдун белгилүү өлчөм, көлөм даражасын билдирген сүйлөм сан өлчөм багыныңкы сүйлөм деп аталат. Андай эмесе балдар, бүгүнкү теманын негизинде үйгө берилүүчү көнүгүүлөргө көңүл бурабыз. Бул текстте биз силер менен бирге үйгө тапшырма
өлчөм багыныңкы сүйлөмдөрдү белгилешиңер керек. Кымбаттуу иним, канчалык зарыл жумуштарым болсо да, бардыгын жыйыштырып таштап, мен ушул катты жазууну туура таптым. Эгерде ушунда айтылгандар сизди кызыктырса, анда өз чыгармачылыгыңызга пайдаланууну суранам. Муну канчалык көп адам билсе, мен ошончолук бактылуумун. Үй тапшырмабыздын 2-бөлүмү. Бул орун багыныңкы сүйлөмгө карата баш сүйлөмдү ойлоп таап, татаал сүйлөм түзгүлө. Тыныш белгисин койгула. Билим кайда болсо, 2 сүйлөм кайсыл жерде кыйын иш болсо, 3 сүйлөм мен кайда болсом. Анда эмесе, урматтуу окуучуларым, кийинки сабакта жолукканча сак саламатта болгула.